Ич катуу коркунучтуубу деген суроого жооп берейин. Айталы, сиздин ичиңиз 20 жылдан бери катыйт. Демек, дагы 20 жыл катса деле сиздин ден соолугуңуз начарлабайт. Анткени сизди ич катууга алып барган кандайдыр бир оору эмес, а балким сиз жеген эле тамактар. Башкача айтканда, сиз ичти катыруучу азыктарды көп жейсиз. Андыктан ичти жумшартуу үчүн магний сульфат, магний халат, алтын суу, күмүш суу өңдүү учурда сунушталып жаткан баттарды колдонушуңуздун кереги жок. Анын ордуна жеген тамактарыңызга эле көңүл буруп койсоңуз жетиштүү болот. Айталы, ысык коюу чайды көп ичсек деле ичибиз катыйт. Куурулган тамактар ичти катырат. Анан сүт азыктары дагы ушундай таасирге ээ. Андыктан буларды колдонууну азайтып, ордуна жашылчаларды, мөмө жемиштерди көбүрөөк жесек, анан таза сууну ичүүнү дагы көбөйтсөк, ичибиз жакшы эле жумшайт. Ал эми анын коркунучу тагыраагы, ич катуунун коркунучу тууралуу айта турган болсом, ашып кетсе геморройго алып барат. Андыктан эч тынчсызданбай эле коюңуз. Анан бөйрөк ооругандар үчүн дагы бир аз маселе болушу мүмкүн. Анткени жоон ичеги менен бөйрөк катарлаш жайгашкандыктан бөйрөктү бир аз кысып коюшу мүмкүн. Курсагы чоң адамдарда дагы ушундай маселе. Өзү араң кысылып турган органдар дагы кысылат. Андыктан өйдө да айтылган сунуштарга көңүл буруңуз.